Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушу кыргызды ойготуу, адамзатты ойготуу, эмне жогорудагы ушу жолдош айткандай ар бир адамды өзүнө таанытуу, ушу доор талабы, дагы бир ушу эволюция болоору, эски доор бүткөнү, ушу дүйнө чындап 2012-жылы ушу конец света болот деп дөңгөрөгөнү да бул чындык. Бул ушу эски доордун, эски түшүнүктүн, эски да бир эволюциянын бүтүшү болчу да. Анан ошол эми эски түшүнүк өлүш керек, эски пендечилик же ошо эски бир аял эркек ак кара деген жашоо бүтүш керек эле. Ошон үчүн конец света деп дүйнө дөңгөрөгөн ошол. Анын сыңары, урматтуу журтум, ооба чындап ата эне болгондон кийин мисалга кайра балагыңдын же небере күткөндөн кийин кайра балаңдын же кызыңдын курагына түшө албагандай азыр дагы ошо эволюция болуп кетти, бийиктөө болуп атат. Ошо эне атанын дагы ошол кезде өзүнүн орду бар да. Ал небере күткөн адам. Ошондой көз карашта жашаш керек. Же чоң ата болгондон кийин чоң аталык деңгээлде жашаш керек. Анын да ошол бир парз милдети, анын дагы ошо чоң атанын улуулук бир орду, касиети, жоопкерчилиги делгендей бул жерде дагы ошол эволюция бүтүп, азыр адам дагы ошол улуулукка өтчү мезгил. Бүгүнкү темабыз, башкы мааниси ушу адам жаңы доордо эмне деген жоопкерчилик болуш керек, же кандай түшүнүктө жашаш керек. Ал түшүнүккө, ал жоопкерчиликке кайсы жол менен чыгыш керек? Мына ушул жөнүндө болмокчу. Эң биринчиден эми ошо алыскы жерлерде YouTube'дан көрүп аткан биздин көрөрмандар бар. Ошо Турциядан жазат, Россиядан жазат. Мага ошо YouTube'дан көрүп атабыз деп. Жакынкы жерлерде ошо Кыргыз жергесинде ошо 1-4 күнү кечки саат 7-де эфирде күткөндөр бар. Бул ааламдык мыйзам түшкөндөн кийин адам мыйзамы жеңилди. Медицина, саясат, каражат, ойлоп тапкан ар кандай адам ойлоп тапкан мыйзамдын баары жеңилди, алы келбей калды. Мына ошол кезде адам эмоцияга берилип, энергия кысып, оору соркоо пайда болду. Же болбосо стресс деп коебу. Же мындай өзүн ордун таппаганбы, же бир жерлери ооруганбы, же ушул берүүнүн өзүнүн маңызы жаккандыктанбы, айтор күтүп көргөн көрөрмандар бар. Эң башкысы бул эфирдин көп кырлары, сырлары. Биринчиден ошо энергия өткөрүү, батыштын техникасы аркылуу. Экинчиден адамзаттын аң сезимин өстүрүү. Үчүнчүдөн ошо улуулук сыпатка калыптандыруу, арбайлык, кудайлык сыпаттарга. Периштелик, пендечиликтен чыгаруу. Андан кийин ушу өзүн таанытуу дегиле адам ким? Жаны менен тандын айырмасын бөлүп берүү, арбайлардын сырын ачуу, ааламдын сырын ачып берүү, табият кызматын жеткирүү, таанытуу. Анын ичинен ушу улуттардан кыргыз улутунун, кыргыз журтунун өзгөчөлүк касиети,
шыгы, ой жоорусу, идеологиясы, менталитети жөнүндө. Анан калыптандыруу, касиет ыйгаруу болот. Бул мына ошо сиз өсүп өткөндө бир апа айтып атпайбы, ошо мүнөзүм өзгөрүп баратат деп. Мындай эле эки эле жолу көрдүм бул эфирде деп. Ошо калыптануу, касиет ыйгаруу, анан көзгө көрүнбөгөн бионурларды ошо турпатыңызга, психологияңызга жайгаштыруу. Айтып отурса өтө көп. Бул жерде ошо улуулук маданиятка өткөрүү, адам улуулук маданиятка өтсө, ушу өзү деле улуу дүйнөдөн келгенин билипсе, адамдын баары эле жан улуу дүйнөдөн келген да. Же болбосо баягы Кенедей баланы периште, наристе деп коет. Периште сүйлөтүп атпайбы деп. Жаныңыз сиздики нурдан жаралган. Сиз ошо периштеңизди пендеге айлантып алдыңыз. Кийин ошо периште экениңизди өзүңүз тааныгандан кийин бирөөнү деле ошо пендедей көрбөй, периште катары көрүп калган атасыз. Сиздин улуу касиетиңиз болсо, анда деле бир кандайдыр бир касиети бар экендигин, энергиясы бар экендигин. Кыскасы, ошо улуулук маданиятка өткөн кезде ошого жараша саясат болот. Ошого жараша керек болсо аба ырайында өзгөрүү болуп атпайбы? Мына бүгүнкү күндө синоптиктер убада кылды эле. Штырмоо эпирдейне деп. Касиеттүү от суу таш абаны багындырып алган Арыстан Алай тобу менен кыргыз үйдө отуруп, энергия жөнөтүп, сууктун деле мындай өтө кереги жок да азыр бизге. Эрте. Баягы жазда жамгыр керек болгондо жаадыргандай. Мына караңыз, ошентип от суу ташты багындыруу акыры. Керек болсо арбай мазар менен бирдиктөө болуу. Бул илимдин өтө көп, могу сабактын өтө көп кыры бар. Ирээттеп, тизмектеп дагы айтып бере албайсың. Себеби тамырлап кете берет, бутактап кете берет. Эң башкысы, урматтуу улуу журтум, сиздерди боштондукка чыгаруу. Өлбөстүккө өткөрүү бул илим. Өлүм сырын ачып берүү. Эки дүйнөнү бириктирүү, жан менен танды бириктирүү бул илимдин керемети. Ошо энергия менен айыктырып коюу ушу эфир аркылуу. Ошондой кереметтери бар. Бул өтө чоң бийик касиет деп берилет. Ушу энергия өтсүн, толук калыптансын, турпаттарыңызды сыстап ооруйт. Ушу ааламдык сабак убагында. Ал ошол түбүнө чейин тетиги тазалап чыгат деп түшүнсөңүздөр болот. Ошондуктан мүмкүн болсо ошол чалкаңыздардан жатып, жон капталыңыздан жатып алсаңыздар абдан жакшы болот. Болбосо ошо жөлөнүп башыңыздан бери диванбы, креслобу, дубалбы дегендей жөлөнүп, анан ошол могу тегерегиз бүт энергиядан курчалган, көзгө көрүнбөгөн. Ошон үчүн акылы менен, эки көзү менен адам алсыз. Мына воздух, духтар өзү көрүнгөн жок, ал энергия. Мына инопланетяндардын сүрөтү түштү балдардын жанына, ойноп аткандай мисалга. Алар дагы энергия. Ал чымын көрүнүшү мүмкүн, алар көрүнбөйт. Кудай, ал бир отурган бир чоң бир караан эмес, адам же андан бир сөлөкөтү жок, адай энергия. Ошондуктан ушу энергия сизге сиңсин. Жаныңыз энергия мына. Жан адамды кыймылдатып атат. Жан кеткенден туруп катып калып атпайбы? Жан энергия. Демек, мо тегереңиз дагы энергия. Арбай энергия, кайра буяк арбай энергия. Нур, мындайча айтканда.
нурданып калыптыр дейт. Нур түшүптүр дейт. Ошон үчүн нурданып өлбөстүккө өтүш үчүн жан өлбөйт турбайбы? Демек денени бошкармасаңыз жан менен тан биригет. Бул боштондук деген ошол. Жан өлбөгөндөн кийин, танды бош болгондон кийин турпатты бийлейт дагы адам өлбөй атат. Эмнеге адам өлөт дегенде, сиз кысылып, ынтип кыжаалат боло берсеңиз, жаныңыз кичирейип. Могу үй дейли. Буягын толтура бирдеме жийип салып, буягына бир эмерек жийип салсаң, кене дейли жер калабы? Кирип чыкканга. Анысыканда сиз кысыла берсеңиз, жан нур энергия барбай калат, бырыш басат, ошо клеткалар өлөт, медициналык тил менен айтканда. Анан кичирейип, анан бир күнү чыгып кетет. Ошон үчүн өзүңүздөрдү бошотуңуздар. Бош кармап. Анан ушу тегерегибизде улуу энергия деген бар, ой менен башкаруучу энергия, теңирге теңдешсиз энергия, окшош энергия, боштондук энергия деген энергиялар бар. Ушу колуңуздарды, бутуңуздарды бошотуп, мантра катары айтып, баягы самап айтуу катары, жаратуу катары, баягы менин колум эмес, Умай энемдин колу деп деле жаратып алган жүрөгүн көтөрөт го. Колун өзүн жаратып алды. Менин колум эмес, Умай энемдин колу, Улукман энемдин колу, Улукман атамдын колу деп мисалга айласы кеткен адам жаратып. Ансыгандай ушу боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин деп. Өспүрүм балдарыңыздар болсо дагы маңдайыңыздарга отургузуп эфирдин. Ошолорго да энергия керек. Студенттерге да керек. Себеби алар да мындай жылтыр-жылтырга кызыгуу башталат. Баланча подружка машина алыптыр, баланча телефон алыптыр деп атып. Кийим кийиптир, кызганыч, сүйүү, эмоция. Ошолорго да энергия керек. 14 жаштан жогоркунун баарына эле керек. Оорукчан балдарды да коюп коюңуз. Себеби биз көз алдыбыздан өтүп атат да. Мына оорукчан балдар сабакка алып келгенде укпайт. Жөндөп ойноп кыйкырынып аткан бала. Бир келип кеткенде эмне болду? Түн ичинде бакырып ыйлачулап антпай калды. Энергия иштейт бул жерде, энергия. Бул керемет, бул алтын доор өзү энергиялуу доор. Кыргызчылык бул энергия менен башкаруу. Кыргызчылык деген бул уже ошо энергия менен жамгыр жаадырып атат. Колу менен көтөргөн бул энергия менен. Ушу энергия доору келди. Ошондуктан ошо энергиянын кереметин көрүп аткан адамдар бар. Өзүңүздөрдү бош кармап, боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин деп. Сиздер өзүңүздөр бошонуп отурсаңыздар, сиздердин аураңыздар бузулганда үйүңөр бузулган. Ынтымак кетти, ырыскы кетти. Ошол сиздер бир адамдын жарыгы бир айылга шам болот дейт. Энергия нурданган адамдын. Ансыганда сиздер нурданганда үйүңүздөр тазарат. Бул ачык эле. Мына биз телефондон эле үйүмдү тазалат элем, анан бирдемени ыргытып кетиптир, эми ал өзүңүздөн, өзүңүз бузулганда баягы арам ишти астанаңа алып келип жайгаштырып коюп атасың өзүң. Өзүңдүн аураң бузулганда, өзүңдүн көз карашың бузулганда, ошондуктан үйүңүз дагы тазаланат. Бул чындык. Көрөсүз керемет. Биз ошо телефондон энергия өткөрүп койсом, анан бирөө чалып атат 2 күндөн. Түшүмдө Нургыз деген тууганыбыз бар эле, ошол биздин үйгө келиптир депчи. Ошо нурданды деген сөз да бул. Кайра чечилишинде. Бир медсестра бизден илим алган бир кыз келип. Ошо түшүм жооп бересизби? Нургыз деген тууганыбыз бар эле, ошо түшүмдө биздин үйгө келиптир деп. Анысыкандай ошо энергия өтсүн, эң башкысы. Нурдануу мындайча айтканда. Өзүңүздөрдү бош кармап, боштондук энергиясы менен турпатымды бийлесин деп. Бул ошо агартуу, эфирибиздин башында ден соолугуңузду чыңдоо, калыптандыруу үчүн ошо касиет жайгашыш керек. Отурумдук рахат эмне кылат? Денени уулантат. Отурумдук рахат ошо ак кара, жаман жакшы, менсинүү, ичи тарлык, көз караш калтыруу. Отурумдук рахат, астанаң арам ишти
жайгаштырат. Андан ары ажал отуна түртө салат дейт. А сиз азыр өзүңүздү бош кармаганда биз бир бүтпөс рахаттын бир даамын татасыз да. Бошотуп отуруңуз мына энергия өтүп аткан убакта. Муну улуу рахат деп коет. Улуу рахатта эмне болот? Дене нурданат. Анан кубулат. Энергияга толосуз. Сиз да бирөөгө сүйлөсөңүз эстейт. Сиз жөнүндө да бирөө түш көрөт. Ошондо бир эле адам энергияга толбойт. Кыргыздын баары энергияга толуш керек. Анткени өзү нурдан келген болуп атпайбы? Жомок менен жашаган. Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет дүйнө элине деп. Сиз нурдан келгенсиз. Сиз периштесиз, сиз перизатсыз, сиз айбексиз, сиз жылдызсыз, сиз нургузсуз. Бош кармап. Энергия калыптансын. Ошондо бүтпөс рахаттын даамын татып. Ошондо жанагы жан нур турпатыңызга отуруп баштайт. Клеткаларыңызды бош кармаңыз, буту колуңуз шымырайт, эч чочубайт. Ошондо ааламдан келген атайын Арстан Алай бар. Ошо Арстан Алайдын энергиясына ыраазымын деп мына энергия өтүп атат. Кабыл алдым деп качкан касиетиңиз бирөө деле дем салып берет го. Мисалга, эски түшүнүкчө бул дем салды дегендей түшүнсөңүз болот. Бирок демдин мынчалык энергиясы жок да. Ал адамдын өзүндө энергия жок ошо молдодо. Ошондуктан энергиясы жок. Өзүңүздөрдү бош кармаңыздар. Анан ушу бүгүнкү темабыз эмне болот адам? Өткөндө дагы мындай кээ бир ушу китептерди окуганда ошо пайгамбарлар деле бир сөзүн 3 жолу кайталап айткан күндөрү болгон экен. Себеби түшүндүрүү үчүн. Баягы кайталап сиңирүү үчүн. Эң башкысы ошо энергияга калыптануу сабактын. Андан кийин мына эволюция дооруна чейин биз могу энергия дооруна чейин көптөгөн кылымдарды, доорлорду, системаларды, байгедей дейбиз, социализм, капитализм, феодализм, демократия системаларын басып, темир коло акыркы техника доорун басып келиппиз. Дагы бир өсүү бар экен. Адамдын көзү жерге жашоосуна гана жарактуу болгондуктан дагы бир ушу жанды, жан дүйнөнү өстүрүү үчүн адам ата көрүнүп Кыргыз жергесине, Алай тоосуна сага периштелер жайгашты деп аян көрүнүш катары берип, анан Кудайдын буйругу Курайдын башы сынбайт дегендей, Кудайдын буйругу менен бир темалар жазылып, аян катары. Ал Арстан Алайга өткөндө закон болуп. Ат өзгөрүп Арстан Алайдын. Арстанбек беги өчүп Алай деп жайгашып. Алай деген ат жайгашкан, Алайда көрүнгөн адам ата периштелердин энергиясы жайгашып. Периште конуп, периштеси колдоп дегендей. Алам ошо закону түшкөндөн кийин, закону чыккандан кийин адам акылы менен ойлоп тапкан мыйзамдар өзгөчөн жоюп, адам акылы менен мына сиз кырсыгыңызды же кыйынчылыгыңызды, же жан дүйнөңүздүн бир тынчтыгын ордуна келтире албай атасыз. Ошондо бул ааламдык мыйзамдын талабы ушундай деңгээлге көтөрүлүп келиппиз дагы, эми адам бир жаратуучулукка өтүш керек болуп атат. Адам өзү ким дегелгенде, адам өзү чыныгы орду жаратуучу. Жаратуучу десе эле биз такыр эле бир чоң Кудайды, улуу Кудайды элестетип алабыз, андай эмес. Муну жөнөкөйлөштүргөндө мына биз айтып атабыз, бүгүн күн жаайт деп кечеги синоптиктер какшады эле кечинде. Биз ишенебиз өзүбүзгө, анткени керемет касиетибизге. Жок күн жаачу мезгил эмес деп, анын да өзүнүн мантралары бар.
өзүнүн бир сыйкыр сөздөрү бар. Ошентип күндө мына жаратуучулук. Мен кыла алам, мен бул балдардын атасы менмин да, мен бакпасам ким багат деген деле адамда ой болсо, мантра катары. Анан аткарып атпайбы? Кой эми иним кырсыктап калды. Жамандашканда не? Бир тууганым да бар акыбалын сурап келейин деп ой болсо, оозуңан ошо сөздү бирөөгө айтсаң, үй бүлөңөбү, келинчеңеби, анан барып жардам кылып атпайсың. Ансыңарында эле мына могу жашоонун ээси ким бул дүйнөнүн? Теңир адамды, мен жаратканды, табиатты, жарандарды сактап улап бер деп адамды жараткан. Жердин кудайы ким? Адам. Бусса дагы, курса дагы, салса дагы, касса дагы, уруштурса дагы, уюштурса дагы адамзатты. Адам, башчылар, акылдуулар, олиялар, көсөмдөр, чечендер, касиеттүүлөр, энергия носительдер. Аялдын жан дүйнөсү, жаман жака өнөксө, ириткич, жегич зат. Ана кара, бир аял демек бир үй бүлөнү, бир көчөнү уруштуруп да коюшу мүмкүн экен. Жан дүйнөсү, жаман жака өнөксө, жегич, ириткич зат. Аялдын жан дүйнөсү жакшы жака өнөксө, өнүктүргүч, күрктөндүргүч дейт. Ансыгандай эле ошо адамдын мына жердеги ошол кыйратуучу да адам экен, өнүктүрүп, күрктөндүрчү да адам экен. Ошентип азыр биз периштелик сыпатыбызды пендеге айлантып алдык. Эми адам жаратуучулукка өтмөйүн, бул дүйнөнүн тозогунан, могу азап кырсыктан, ар кандай сыноодон, оорудан, өлүмдөн кутула албайт. Азыр ушу жаратуучулук деп мына аркабызда турат, боштондук, унчукпастык, улуулук, өлбөстүк, жаратуучулук, ушул алтын доордун түзүлүшү деп. Чындап эле мына табыгы илим түшкөндөн кийин мында эмне деди? Теңирге теңдеш кереметке жет деди. Ал эмне деген? Техника доору бүттү, теңирчилик деген доор башталды азыр. Теңирчилик деген доорду түшүнсө мындай, Куда аталык сыпатка өт деди. Мындайча айтканда, мурун бала элең. Ошо аталык сыпатты калыптандыр. Сен ата болдуң да, сен мурун бала болчусуң. Төрөттүң. Эми аталык камкордукту көр дегендей эле, ошо теңирдей кереметти өзүңө калыптандыр. Теңир. Тең. Ак карага, асман жерге, аял эрге, ысык суукка жаратканбы? Күндү, түндү дегендей. Ыйды сыйды, ырды чырды мына жараткан. Анысы кандай да сен ошол теңир кереметин өзүңө калыптандыр. Кечиримдүү. Кудай кечиримдүүлүгү менен касиеттүү. Пенде байкуш периштеге тең келгенге чейин өстүрүп, мына биз өстүрүп баратабыз ар кандай ыкманы, сөздү, энергия өткөрүп. Теңир кечиримдүүлүктү бир тутат. Тең. Кайра эле балаң шымын булгап келсе дагы, чоңойгонго чейин, үйлөнүп жайланганга чейин, керек болсо өлгөнгө чейин сен аны кечирип атасың. Адам болгонго чейин. Мына, ошо барбы сизде сыпат? Кел ошону калыптандыралы. Кечээ бирөө менен жамандашып алдыңыз, бирөө сизге жаман айтып койду. Мүмкүн настроениясы жоктур. Мүмкүн ичине бир толкун келип аткандыр. Мүмкүн оюн башкара албай калгандыр. Мүмкүн сиз бир жаман андай жакпагыдай мамиле кылып койгондурсуз. Келиңиз кечирели. Сиз кечирбейдиңиз, кечирбесеңиз мына мүмкүн өзүңүзгө жакшы болуп атпайбы? Көк асман ээси тегеректеги энергия көрүп туруп атпайбы? Кана? Мына Кудай
Жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Жаратылышты булгаганын Кудайдын көңүлүн булгаган. Кел жаратылышты булгабайлы, колубуздан келишинче жыйнайлы, иреттейли, мээрим төгөлү. Мына Кудайлык сыпат. Кудайдын жараткан экен деп баягы кыргызда айтат го. Ата энесинин чайын иштиң эле, жакшылыгын көрдүң эле, арбагын сыйласаң боло, карап койсоң боло дейт го. Анысы кандай эле мына Кудайдын бир аманат экен бизге. Бирге бири беткен белек экен. Сууга түкүрбө, сууну чачпа, суунун да сурагы бар. Караңызчы. Мына теңирчиликке өтүү, теңир кереметине калыптануу. Сиз ошондо бийиктеген, анан жаның кайдан келди? Улуу дүйнөдөн келди. Кайда кетет? Кайтыш болот. Өйдө жакка кетет. Ошолордун мына аманатын элге жеткир. Мына Арстаналай улуу күчтөрдүн айтаар сөзү, кылаар иши, көрөргөсү дейт. Мына айтып атам аманатты. Демек сиз пенде эмессиз. Бир урушуп, талашып, кызганып, бир майда мусор жашоодо жашап аткан жоксуз сиз. Көк асман арбайлардын бир милдетин аткарып атасыз. Демек сиз техника доорунан теңир деген доорго өтүп баратасыз. Караңызчы кандай керемет. Анан сиз ошол сыпатка калыптанасыз. Анан ошол касиет иштейт, мына энергия өтөт. Ошентип дагы бир эволюция болуп атат. Чоң эволюция. Арбай, инопланетан, периште деген сыпатка. Инопланетан мына сүрөттө турат. Бул жөн эле фотого, же жаңа спутникте мына мындай бир сүрөттө түшүп калды инопланетан. Ал чымын эмес. Бул жөн эле бир энергия. Деп сиз улуулук өткөн кезде ошонун мүнөзү, то есть энергия болуп отурду, нур болуп отурду. Ал эмне экен? Ал ааламдан келиптир, адамзатты өстүрүү үчүн. Ошондо инопланетан сүйлөп бере албайт. А сиз ошонун сабагын сиңирип алып элге жеткирип атасыз. Мына ордуна отуруп атасыз. Инопланетан деген эми биздин тилде арбай, периште. А жалпы тилде бөлөк дүйнөнүн өкүлү. Иностранец деген сыяктуу эле. Бизде иностранецтер велосипед менен жүрөт го. Көпчүлүк көчөдөн көрүп калабыз мындай. Бирден көрүп мисалга. Жалпы эми өкүлчүлүгүнө келер, дагы бир иш чара менен келер. Мындай караганда. Анысы кандай дагы бул инопланетан эмнеге келди дегенде, бийик дүйнөнүн өкүлдөрү ушу жерде эле жашагыла, бирок биздин түшүнүккө өткүлө деп келди. Жогорку түшүнүккө өткүлөчү деп. Мына арбайлык сыпат барбы? Эгер сизде периштелик сыпат болсо, периште ушак айтпайт да эжеке. Анда сиз ушак айтпайт элеңиз. Арбайлык сыпат болсо, асманда улут, дин, ысык суук, аял эркек деген жашоо жок. Демек, мына бул жерде кайра берилет. Улуу кыргыз улутка бөлбөйт. Эгер бөлсө өзүбүз утулат, соттолот. Ааламда жалпы эле бир закон бар турбайбы, бир чындык бар турбайбы? Мына жогорку дүйнөдө арбак ыраазы болмоюнча тирикмиш. Анда биз казакты казак деп бөлбөйт элек да. Анткени биз улуу касиеттүүбүз да. Улуу күчтөрдүн сыпаты бизде бар да, башаттан бар да, улуу маданият. Эшиктен эмне конок келсе да Кудай конок деп маани берип, аны сыйлаганбы, анын ичиндеги жанына, энергиясына караган. Ошентип азыр адамзатты улуу кыргыз бириктирип калыш керек болуп атат. Ушул илим менен улуулукка өткөрүп калуу керек болуп атат. Милдетибиз ушул. Бизде жарнамалык тыныгы бар, андан кийин сөзүбүздү улайлы.
Мына урматтуу улуу журтум. Мына ошентип адам өзүн таануу. Караңызчы, бул не деген керемет илим. Бул 1 сааттык эмес, 1 жылдык, күнү түнү, 10 жыл сүйрөсөң дагы мунун байланыш катары баакын төкмө төккөндөй ирети менен көкүрөккө келип, ичтен, түшүнүктөн чыга берет. Мына сиз бул эфир, бул сабак, бул дүйнөгө керек. Себеби мына азыр дүйнө элин кырсык басат. Кыйынчылык күн болот. Себеби ошо инопланетандар бөлөк дүйнөнүн өкүлдөрү. Техника менен өнүккөн, анан рухий, дин менен өнүккөн мамлекеттерди кыйратат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жер титирөө кайсы жерде болуп атат? Иранда, Иракта, мисалга. Рухий өскөндөр. Согуш кайсы жерде болуп атат? Рухий өскөн жерлерде. Кайсы жерде техника кырсыгы болуп атат? Ошо Японияда. Мисалга. Ошо Бангладеште, мисалга караңызчы. Ошондуктан жанагы Кыргыз өлкөсү түптөлүш керек эле, анан дүйнө көчүрүп алат деп биз менин жанталашып президентке барган себебим ошол. Бул менин жеке кызыкчылыгым эмес. Бул мен бир партиянын өкүлү катары барса, мен ааламдык программанын, закондун представители өкүлү катары барган. Эми эмне болот? Бул Кыргыз өлкөсүндө бийлик кыйроо гана болот. Себеби мына улуу күчтөрдүн улуу жолуна булар жолтоо болду. Отурумдук кызыкчылык үчүн, учурумдук көз караш үчүн, пенделик түшүнүк үчүн. Бул чындык. Себеби түш аян чындык болот. Туура чечмелесең. Түш аян дагы ошо көктөн ата бабанын рухтары берет. Бул жерде так берилет, арбайлар берет. Түштөн, көрүнүштөн, могу көрүнү эле кырсык кыйынчылыктан адамды улуулукка күнүгө тарбиялап турат. Мына ошентип бул доордо эмне болуш керек дегенде, мына сүрөттө көрсөтүлгөндөй ак кара аял эркектен чыгып, ошол түшүнүктөн теңир этапка, ошол улуулукка калыптануу керек. Ошондо жаратуучулук иштейт. Жаратуучулукка өтмөйүн адам сыноодон, кырсыктан, өлүмдөн, оорудан кутула албайт. Каражатың жардам бербейт, саясатың жардам бербейт, жакының бала чакаң жардам бербей турмат. Өзүң жоопкерсиң. Азыр аргасыз адамды мындай практикага чыгарып койду. Өзүң жарат, ошон үчүн жана мантраны айт. Кара куш ошондо жаратуучулукту эмне иштетет дегенде, кара куш психология жолусу ошол иштетет. Мына сен өзүң бел бол. Сыноону жең, оорну жең, бою өзүңдү. Мына менин духумду эч ким түшүрө албайт деп. Аба ырайы дагы кантип башкарылат десе, бийик дух менен башкарылат ал. Жөн эле адамга о менинже булут кетчи дегенде башкарылбайт. Могу көзгө көрүнбөгөн күчтөр дагы бул бийик түшүнүктөгү адамга баш ийип берет. Духу күчтүү адамга. Мына баланын жүрөгүн көрүнгөн эле эмдей албайт, көтөрө албайт. Себеби духу жетпейт, сезим көкүрөгү жок, ишеничи жок. Ошон үчүн жаратуучулук иштебейт. Бул ушу мына жаратуучулук, баланын жүрөгүн көтөрүү. Болбосо ал бала чыгым болуп калмак. Ич өтүп, кусуп, шайы кетип дегендей. Кайра эле мына жаратуучулук иштеп атат. Мен 100% ишеничтемин. Себеби илим ишенимге алып барды.
бийик дух менен анан бул гана боелот. Ошон үчүн дух алтын доорду куруучу күч. Духуң канчалык бийик болсо жашоо оңой, жеңил болот деген мына ушул. Бул сабак, бул берүү, кут көрсөтүүсү сизди оорудан, кырсыктан, кыйынчылыктан, керек болсо өлүмдөн куткарып атат сизди. Бала чакаңыздын кыйынчылыгынан сиз кутулуп кетип атасыз. Жок, бала чакаңыз түйүшкө түшүп калмак. Эгер сиз өспөсөңүз. Себеби жерде адам өспөсө, бирөөлөрдүн бала чакасынан, мал пулунан, жакшы көргөнүнөн кармайт дейт. Ошондо көк асманга, ата бабанын арбагына, Кудайга биздин эч таарынчыбыз жок. Тетирисинче өс деп атат, өйдөлө деп. Ошондо инопланетандар же бөлөк дүйнөнүн өкүлдөрү талабы эмне? Эмнеге руху өскөндү талкалап атат деген суроо болушу мүмкүн. Себеби руху өскөн адам ал улут деп баягы улуу кыргыздай баарын боруна катып аткан жок. Мына Кудай сыпатка, теңир сыпатка өт деп аткан ошо теңирчилик деген доор келди деген ошо. Теңир баарын жакшы көрөт да. Мына ата деле түрмөдө жаткан баласын көп эстейт го, эң жаман дегенин. Баары тегиз го ата үчүн. Эне үчүн баары тегиз го. Анысы кандай улуу кыргыз да ошондой болуш керек азыр. Баарына мээрим төгүш керек. Сөз ааламдан келген өкүлбүз. Эски тарыхты унуталы. Манас бабам Кытайды чапкан дебеш керек. Тетирисинче баарын бириктириш керек. Кантип буну кантип айырмаласак болот десек, жерде бириңди бириң жаман дебе. Ар бир адамдын ааламда оорду бар. Урух кетет экен да ааламга. Балаң өз түйшүгүн тарта берет, кызың өз түйшүгүн тарта берет. Көрсө биз ааламдык бир тууган экенбиз да. Улутубузга карабай, жаман жакшыбызга карабай, жардым айыпка карабай. Ааламдык жаның кайдан келген ааламдан? Мени митсем башка. Мен аткарганды балам эч аткара албайт. Себеби анын митсеси башка. Кызым эч аткара албайт. Мына караңыз. Ошондо ааламда жаныбыз ааламдык бир тууган экен деп түшүнгөндө улутту сен мээрим төк. Анткени сенде улуу касиет бар. Сенде мына китеби менен Кудай сага энергия берип атат мына. Арстан Алай аркылуу сага энергия өтүп атат. Абдылдаев аркылуу сага бир касиет, керемет, кудурет жайгашып атат. Мына рухий өскөндү эмнеге корутойт? Жолу сиз айтабыз го, динден чыккыла деп эле айтам го. Коркубай, чочубай эле. Себеби диндеги адам кыргызды эле бир балекетке бөлүп коюп атат. Теңирчи деп бирөөнү бөлүп коет. Бери болгондо биз мусулманбыз дейт. Бөлүп атпайбы? Экинчиден өсүү жок болуп атат да. Бул жерде аял эркек деген түшүнүк болбош керек. Бул жерде жан деген түшүнүк болуш керек. Мунун жаны бар деп. Адам аял эркек эмес. Ал чыныгы жаратуучу. Мына мен энергиям иштеп атат. Эртең менден илим алган кыздар бар, эжекейлер бар. Алардын энергиясы дагы кандайдыр бир деңгээлде иштейт. Демек адам жаратуучу, жердеги жаратуучу бул адам аял эркек эмес ал. Бир чоң жан. Динде бөлүп атпайбы? Анан убакытка тартып атпайбы? Бир болду, 5 болду, анан намаз окуш керек деп эле мисалга. Бул жерде өлүмдөн кутул деп берилет кыргызчылыкта, мына теңирчиликте, жаңы илимде. Түбөлүктүү жерде жаша. Мына адам көп жашайт. Кантип? Нурданат. Жан өлбөйт, энергия өлбөйт. Демек сен телоң ошону калыптандырып алсаң, карбайсың, оорубайсың, өлүм сенден качат. Сен мээрим төккөндө өлүм сенин менен коштошот, качат деп берилет. Чындап эле да. Мээрим жок эле бизде, негативден эле, мындайча айтканда. Позитив эмес, негативден эле өлүп атат адам. Мээрим төк албай атабыз. Мына мээрим төк. Эл укса экен,
өссө экен, өйдөлөсө экен, өзүн тааныса экен, ошондо сенден энергия чыгат. Мына энергия өткөргүч провод бол деп берилет ааламдан. Ар бир адамга. Ошондо сен энергия өткөрө алсаң, сенин түбөлүктүү мына өлбөстүк деп турат го үстүбүздө. Жаратуучулук, боштондуктагы кызматың ушул дейт. Анан ойлойсуң, энергияны асмандан аласыңбы депчи. Анан элге бересиңби деп. Жок. Өзүңдү ушу бош кармап, өтө бийик түшүнүккө жеткен эле мына сүйлөп атканда жана айыгып атам, кускум келди, башым ооруп атты эле, басылып калдым, уйкум тынчыды дегендин баары ушул мына. Адам өзү бөлүп чыгат. Себеби түшүнүк өттү кенен. Энергия толгон. Bir gün урушпа, 40 күн периште качат деп коет. Ал үйдө периште жок эле, адамдын өзүндө бар эле. Эмоцияга кирген ичте бир жаның качты. Бирөөнү жаман көргөндө анын ата тегин нарбайы кыскасы, сендеги өзүңдөгү периште качты. Өзүңдө жайгашат ал. Мына мен бир жерлерге кирип барсам, кирип барган адам эстейт. Ал деле адам, мен деле адам. А бирок ичимдеги жанды эч ким көрө албайт экен да. Нурду, энергияны. Эстегени ошо кичине эле жөнө башка эле бир иш менен сүйлөшүп бассаң эстейт. Себеби сен энергия носительсиң, сенде энергия нур бар. Сүйлөгөндө эле ага дегенде эле дем алды дагы бир бачөкө шланги менен жаңы сууну куйсаң эскиси ташыйт го шалтагы. Анан ошону эстеп баштайт. Эстеген бул жана уйку келерде же күндүз деле бир адам эстеген уйкум келип атат дейт го. Ошо энергия отуруп атканы. Мына ошентип отурганан ошо рухий өзү туура келбей калат. Чындыкка жакындабай калат. Эмеле Мурат Мусабеков туура айтып атат. Бул эң чоң коркунуч адамды бурмолоо да, артка сүйрөө. Мына айталы имам Кыргыздын мисалга муфти. Сакалын койгон, же костюм шымы жок, же сыпаты жок, же симпатиясы жок. Дагы жакшы кийинчерээк калпак кийип алышты булар башта селди салып. Каяка сүйрөп атат бизди. Байгедейдин бир мындай кедей балдардын кийимине окшош илгерки. Эми оор албасын, бирок чындык чыгыш керек. Анда телефон көтөрбөй эле койбойбу? Ал заманда сакал койгон, ошондой кийим кийген. Анда телефон жок эле, муну колдонбо. Машинеге түшпө, арабаңа түш, безопасный. Анча болду бутуңа деле чарык ороп ал. Мисалга да. Жок, сыпат мол боюнча ичиң сырдалбайт. Эң биринчи сыпатыңды арма. Тишиңди тазалат. Жүзүңдү нурдан, кийимиңди тыкан кий, чакан кий, жарашкадай кий. Мисалга, бул чындык. Ошондуктан жылдар өтөт, урматтуу улуу журт. Бул эволюция ошол убакытка туура келгендигин анан өзүңүздөр түшүнүңүздөр. Тозокту көрдү дешет да. Мына бул жерде эмнеге ошо инопланетандарга же улуу күчтөрдүн законуна туура келбейт делгенди чечмелеп атам. Тозокту көрдү дейт да, бейишти да көрдү дейт. Бейиш тозокта көрдү эмес. Тозоктун дагы бейиштин да көрүнө жана көмүскө жагы бар. Көмүскө жагы бейиш ааламда мына мо 3-чү дүйнө. Арбак дүйнө жан чыккан айынан 2-чи дүйнө асмандагы мындайча айткан 3-чү дүйнө 7 катар ааламда. Бул жаннат дүйнө, бейиш дүйнө деп берет. Жаның боштондукка чыгып кетип, анан бир аз өйдөлөгөн аякта да өсүү бар экен, бул ааламдык илим боюнча. Ошо аякта боштондуктагы жашоо бул бейиш деп берилет. Экинчи көрүнө жагы мына могу бейиш жашоо. Мына сен күнүгө рахаттан. Сени менен тең балдар не болду? Кыздар не болду? Асты жарым жанды болду. Бирөөлөрү өлүп калды. Тобо шүгүр, ыраазы бол. Бейиш, бейиш, бейиш. Мына аалам күчтөрү күчтүү деген менен ал банан жеп аткан жок, бир ал шоколад бир рахат көрүп аткан жок.
Мына бейиш жашоо ушул. Мына азыр да ошол биз өзүңүздөрдү бош алып жүрсөңүздөр, көкүрөгүңүздөрдө бейпилдик пайда болот. Ал бейпилдик ушул дүйнөнүн бейиши дейм го. Чынында жан дүйнөң тынч болсо барбы жокпу, баягы кыргызда айтып коет, санаасы жок сарт семиз деп коет да. Же суу ичсем дагы жөн эле жашайынчы деп коет кыргызчы. Ооруга барбай, же бирөөгө мындай кошомат кылбай, суу ичсем дагы тынч жашайынчы деп коет. Анысы кандай эле ушу жан дүйнөнүн бейпилдиги, жан дүйнөнүн тынчтыгы бул жашоонун бейиши. Азыр эми ушу бейиш деген жашоо башталат. Мына өлүм сырын таап алсаң, жанагындай рамкалардан чыгып алсаң, анан бейиш да. Өзүң бийиктеп алсаң, булар болбосо кийбесең, ыраазы болсоң, ар бир күнгө, ар бир мүнөткө, ар бир саатка, ар бир кыймылыңа, ар бир жашоого көрүнө кырсыктын ар жагын көрүп рахаттан дейт. Чын эле бирөө оорубаса, тобосуна жанбайт эле да. Мындай карасаң ооруп атат. Бир мындай кырсыгып, же машинеси урунуп, кичине түйүшкө түшүп. Анан мындай карасаң, аны көрбөсө ойгонбойт эле. Сен ар жагын көрсөң, болуптур балам. Өсүп атасың да. Сен ошентип тарбиялап атат. Анда сен кейбейсиң, тетирсинче рахаттанып коесуң. Мына рахаттын башка кырын көрө албай калганбыз биз. Кайра эмне инопланетяндар бул урухуй өскөндөрдү жерип атат. Бөлүп атат улут-улутка. Адамзатты уруштуруп атат. Эскичиликке байлап атат. Чындап эле мындай ойлонуп көрсөң, мына техника жетишти. Кинодо деле, азыр деле. Чындап эле көргө бир бейиш боло турган болсо, көргө бир ары адам кеткенден кийин келип тикесинен туруп сурайык кыла турган болсо, бир трубочканы салып, камераны коюп, компьютерди коюп, тарттырып алып туруп, анан элге кой бербейби, монтип сурак барат деп тобосуна жандырып. Жок. Тозок дагы могу дүйнөдө. Могу эле ачык дүйнөдө бул тозок. Мына бул жерде так берилет ажалдан суроодо. Көргө барып ажал жаналгыч сураа кылбайт. Тили оостон калат могу дүйнөдө көпчүлүк адам ооруданбы. Анан ошондо тили оозун бууп коюп туруп, анан көзгө көрүнбөгөн дүйнө ээлери келип анан сурак кылат. Мына ошондо берилип атат. Пенде менен беттешүүгө, теңир буйруп ажал келди пенде менен беттешүүгө. Ажал сурап атат. Куттуу пендем, мен жаныңды алып бийик дүйнөлөргө дейт, ааламды көрсөтүп кетүүгө келдим. Жан дүйнө сандыгын ачып берчи, эмнен кем